Эми бул азыр ушундай сиздер дары сепкенден кийин ушинтип жок болду да, туурабы? Ооба, дары сепкенден кийин жок болду. Нооруз майрамына карата Баткендеги стадион оңдолду. Жаңы асфальт төшөлүп, олтургучтар алмаштырылды. Президент катышкан майрам өтүп, жергиликтүү бийлик аяк башын жыйганча жаңы төшөлгөн асфальтты жаңы чыккан чөп жарып чыкты. Аны жергиликтүү активисттер тартып, интернетке жүктөгөндөн кийин Баткендин бийлиги кызуу талкууга да калды. Айласы кеткенде мындагылар чөпкө дары сээп кууратуу аракетин көрүштү. Бирок бийликтин кош көңүл жасаган кожо көрсүн ишин бул чөп дагы далай жол ачат өңдү. Асфальт төшөөнү колго алган жекешкер кайрадан оңдоп берем деп убада берүүдө. Ал жолдун сапатсыз бүтүшүн иштин шашылыш жасалып калганына байланыштырууда. Кайра жасаганда баягы погодага байланыштуу болуп калган да бул жердечи. Анан кечинде түндө иштегенбиз. Погода ошо маалда погода начар болгон, жамгыр жаап турган. Ошол жери начар чыккан. Ошо начар чыккан жерин кайрадан алып салып, кайрадан басып беребиз. Мурдагы кийинби мен тендерге катыштым, тендерге катышка акым бар, тендерден утуп алдым. Иш бүткөндөн кийин. Иштими, иш бүткөндөн кийин эмес, эми толук бүтөрүп. 28-inde туттуңуз да? Ооба. Ага чейин сиз ошол дээрлик 70%-ын бүтүрдүм деп атасыз. Ага чейин 70%, 70% бүтүрдүм. Ал туурабы? Туура. Ал Ноорузга байланыштуу болуп атпайбы? Бирок мыйзам бар да. Мыйзам эми мен жардам бердим да, эми мындайча айтканда мен кылбай койгондо кандай болот эле? Өлкө башы келет дегенден кийин айласын таппаган Баткен шаардык мэриясы кетирген кемчилдиктерине мыйзам бузуучулуктар үчүн али жооп бере элек. Биз кетирген катачылыктар үчүн ким жооптуу деген сурообузга шаардын биринчи вице-мэри маалымат берүүдөн баш тартты. Жок, комментарийсиз бар нерсе. Эмнеге комментарий? Жок, эмнеге бияк коомдук жайда эмнеге? Коомдук жай болгону менен без комментария. Жок, сиз мамлекет кызматкерисиз, сиз маалымат берүүгө милдеттүүсүз. Жок, маалыматты бардына бердик. Жок, биз атайын келип атабыз, оштон келип атабыз. Мен кана командировочный ушу Баткенге барсын деген. Удостоверение көрсөтөйүн. Удостоверение бар көрсөтүп атат эним. Без комментарийлер кылайлы. Өз негизи барып көрдүңүздөрбү? Эмне болуп эле ошол? Жок. Ал без комментария. Без комментария. Все, без комментария. Жок, ал мамлекеттен акча кетип атат да. Ал жок, жаппаңыз. Мен сизди киргизе албайм. Буйрук. Мага айтышты, почта жүрүңүз. Жок, хорошо, мен сизге мен макулмун, бирок эмнеге? Жок, эме түк көрсөңүз да. Жок, колуңузду алсаңыз мен чыкпайм мунун ичинен. Кечиресиз. Жумуш кылып жүрөм, маалымат. Мен деле өзүм жумушум кылып жүрөм. Бизди билесиз да, военныйларбыз, приказы негизинде иш кылабыз. Мен чыгар деди, мен чыгарам. Ага капыл. Сиз көрсөтүңүчү кагазга, бияка мэриянын ичине кирбейт деген каерде бар экен? Кең жүрүм. Жок, сиз анда болбойт, азыр болсо мен 102 чалам, азыр милиция чакырам. Шаар мэриясынын басма сөз катчысы иш али толук бүтө электигин айтып, көзөмөлдө боло тургандыгын жана коротулган каражаттар максатсыз кетпейт деген пикирде. Андан сырткары сатып алуулар жөнүндө мыйзам бузулгандыгы боюнча так жооп бере албайт. Жергиликтүү бийликтин жетекчиликтин суранычы менен иш башталган, тендер андан кийин жарыяланган. Бирок мыйзамга туура келбейт. Эми аны билбейм. Ал үчүн аны ким жооп берет? Аны үчүн билбейм. Жок, мэрияда ким жооптор? Жооптуу бирөө бар да. Аны жетекчиликтен сурап көрөсүз. Азыр кирип сурайсыз жокпу? Мен макулдашып чыгайын, жообун силерге айтайын. Өзү негизи мэрия маалыматка ачыкпы? Маалыматка ачык, любой маалыматка ачык. Эмнеге вице-мэр маалымат берүүдөн баш тартат? Эми биз менен макулдашып, сиздердин ким экениңерди билейик, маалымат берейик, анан керек. Тактап айта турган болсок, быйылкы жылы Нооруз майрамы мамлекеттик деңгээлде Баткен облусунда өткөрүлгөн. Ал иш-чарага өлкө башчы Садыр Жапаров да катышкан. Жергиликтүү бийлик Нооруз майрамын өткөрүү үчүн борбордук стадионду оңдоп түзүүдөн өткөрүп, асфальттарын, олтургучтарын жаңылоо үчүн дээрлик 15 миллион сомго жакын каражат сарптаган. Даткабек Шабданбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.